Саламатсыңарбы, урматтуу окуучу достор. Силер кыргыз тилиндеги грамматикалык темаларды бир катар өздөштүрүп калдыңар деген ойдомун. Бүгүнкү сабагыбызда дагы фонетика жөнүндө сүйлөшөбүз. Фонетика деген эмне? 5-класстан баштап эле биз фонетиканын элементтерине кайрылабыз. Фонетика силер ойлогондой татаал эмес. Келгиле анда фонетиканы чогуу үйрөнөлү. Составдык бөлүктөргө ажырабай турган сөздөрдүн морфемалардын маанисин айырмалоочу каражат катары каралган тилдик элемент бул тыбыш. Сөздөрдүн маанисин өзгөртүүчү, алардын маанисин ажыратуучу эң кичине бирдик фонема деп аталат. Маселен, бир эле тыбыштардын өзгөрүшү менен бир канча сөздөрдүн пайда болушу. Бал, бел, бөл, бол, бак, так, жак, жек, сат, саат, ток, тоок, эр. Фонология деп тилдин фонемалык түзүлүшүн жана анын өзгөчөлүктөрүн изилдөөчү тил илиминин бөлүгүн атайбыз. Фон – үн жана логос – окуу, илим деген сөздөрдөн алынган. Башкача айтканда, тилдеги фонемалардын табиятын, үндөрүн үйрөтүүчү илим фонетикага жакын. Үнсүз тыбыш деп айтылганда ооз көңдөйүндө тоскоолдукка учурап, көбүнчө шыбыштын жардамы менен жасалган тыбыштарды биз үнсүз тыбыштар деп атайбыз. Кыргыз тилинде 25 үнсүз тыбыш бар. Аларга Б, В, Г, Г, Д, Ж, Ж, З, Й, К, Q, L, M, N, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ш тыбыштары кирет. Кыргыз тилинде үнсүз тыбыштар жасалуу ордуна, жасалыгына, үн менен шыбыштын катышына карата 3 топко бөлүнөт. Үнсүздөрдүн жасалуу ордуна карай бөлүнүшү кош эринчил үнсүздөр. Бул тыбыштар астыңкы эриндин үстүңкү эринге тийишкен абалынан жасалат. Аларга Б, П, М тыбышы кирет. Тиш эринчил үнсүздөр деп бул үнсүздөрдү айтканыбызда астыңкы эринибиз үстүңкү тиштерге тийишип айтылат. Аларга В, Ф тыбыштары кирет. Уччул үнсүздөрдүн айрымдары тилдин учу тиштерге же таңдай алды жак бөлүгүнө тийишкен учурда жасалса, айрымдары ушул органдардын бири-бирине анча тийишпей жакындашкан абалда жасалат. Маселен, Т, Д, З, С, Ч, Ш, Ш, Ж, Н, Л, Р, С тыбыштары кирет. Орточул тыбыштар тилдин орто бөлүгү таңдайга жакындап көтөрүлгөн абалда жасалат. Аларга Й, К, Г тыбыштары кирет. Тилдин түпкү бөлүгү жумшак таңдайга тийишкенде же жакындап көтөрүлгөндө түпчүл үнсүздөр жасалат. Аларга К, Г, Н, Х тыбыштары кирет. Үнсүздөрдүн жасалыгына карай жарылма, жылчыкчыл, мурунчул, капталчыл, дирилдеме, бириккен үнсүздөр болуп бөлүнөт. Бул тыбыштарды айтканыбызда аба бири-бирине кептелип, бириккен органдардын арасын жарып чыгат да, бири-бирине кептелип турган органдар тез ажырап кетет. Бул учурда жарылма үнсүздөр пайда болот. Аларга Б, П, Т, Д, Г, К тыбыштары кирет. Жылчыкчыл үнсүздөр сүйлөө органдарыбыздын тил менен таңдай же тил менен тиш бири-бирине тиер тийбес болуп жакындашынан өтө кууш жылчыкча түзүлөт. Аба ошол жылчыкча аркылуу сүрүлүп өтүшүнөн жылчыкчыл үнсүздөр жасалат. Аларга З, С, Ж, Й, Г, Ф, В, Х тыбыштары кирет. Кыргыз тилинде М, Н, Н тыбыштары аба мурун көңдөйү аркылуу өткөндө жасалат. Башкача айтканда, ушул тыбыштарды айтканда аба мурун аркылуу чыгат. Капталчыл үнсүздөргө Л тыбышы кирет.
Бул үнсүздү айтканда тилдин учу үстүңкү тиштерге такалып, аба тилдин эки капталындагы ачыктар менен өткөндө жасалат. Л. Р тыбышы дирилдеме үнсүз деп аталат. Себеби бул үнсүздү айтканыбызда тилдин учу дирилдеген абалда болот. Р. Бириккен үнсүздөргө ч, ж, с тыбыштары кирет. Бул тыбыштарды айтканыбызда жарылмалар менен жылчыкчылдар жасалыш белгилери өз ара айкалышып турат. Ч, ж, с. Үнсүздөрдүн үн менен шыбыштын катышына карата уяң үнсүздөр, шуулдама үнсүздөр, түгөйлүү, түгөйсүз үнсүздөр болуп бөлүнөт. Уяң үнсүздөргө ый, л, м, н, ң, р тыбыштары кирет. Бул үнсүздөр тыбышка караганда үнсүздүн көбүрөөк катышып айтылышы менен жасалат. Каткалаң үнсүздөр үн катышпай жалаң гана шыбыш аркылуу жасалган үнсүздөр каткалаң үнсүздөр деп аталат. К, П, С, Т, Ф, Х, С, Ч, Ш, Ш тыбыштары кирет. Шыбыш менен үндүн кошулушу аркылуу жасалган үнсүздөр жумшак үнсүздөр деп аталат. Аларга Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, Л, М, Н, Р, Л тыбыштары кирет. Кыргыз тилинде түгөйлүү жана түгөйсүз үнсүздөр бар. Түгөйлүү үнсүздөр деп орфоэпияда айтып жатканда бири-бирине өткөндөй туюлат. Маселен, Б тыбышынын түгөйү П, В, Ф, Д, Т, Ж, Ш, З, С тыбыштары түгөйлүү үнсүздөргө кирет. Ал эми түгөйсүз үнсүздөр кыргыз тилинде Л, М, Н, Ң, Й, Р, Х, С, Ч, Ш тыбыштары кирет. Жалпысынан үнсүз тыбыштардын бөлүнүш таблицасына назар сала турган болсок, үн менен шыбыштын катышына карай уяңдар жана шуулдамалар деп бөлүнөт. Шуулдамалар ичара жумшактар жана каткалаңдар деп бөлүнөт. Ал эми жасалуу ордуна карай кош эринчилдер, тиш эринчилдер, уччулдар, орточулдар, түпчүлдөр деп бөлүнөт. Ал эми жасалуу ыгына карай жарылма, жылчыкчыл, мурунчул, капталчыл, дирилдеме, бириккендер деп бөлүнөт. Ал эми үнсүз тыбыштардын түгөйлүү жана түгөйсүзүнө карай түгөйлүү, түгөйсүз деп бөлүнөт. Маселен, мектеп деген сөзгө фонетикалык талдоо жүргүзүп көрөлү. Ал үчүн жол башына катары менен ар бир тыбышты жазабыз. Маселен, М үнсүз, жумшак, кош эринчил, мурунчул, уяң, түгөйсүз. Үндүү, ичке, эринсиз, кең, кыска абалда келди. Негизинен созулма абалда да келет. Бул учурда мектеп деген сөздө кыска абалда келди. К үнсүз, каткалаң, түпчүл, түгөйлүү. Т үнсүз, каткалаң, уччул, жарылма, түгөйлүү. Тыбышын кайрадан талдоонун кереги жок. П үнсүз, каткалаң, кош эринчил, жарылма, түгөйлүү. Мектеп деген сөздө 6 тамга 6 тыбыш бар, 2 үндүү, 4 үнсүз тыбыш катышты. Кийинки талдообуз баюу деген сөз. Кыргыз тилинде иоттошкон тамгалар 2 тыбышты билдирет деген эреже бар. Бирок ар бир эле иоттошкон тамга ар бир эле сөздө 2 тыбышты бере албай калышы мүмкүн. Ал кайсы жолдо? Маселен, ошол иоттошкон тамгалардан кийин ошол иоттошкон тамганы уюштуруучу айрым үнсүз тыбыштар катар келип калган учурда кыргыз тилинде үндүү тыбыштар 1 тыбышты билдирет деген эреже бар. Маселен, баюуда Б, А, Ый, У. Ошондуктан бул көзүбүзгө 4 тамга көрүнүп жатат. Ал эми 2 үндүү У тыбышы 1 тыбышты билдирип, 4 тамга 4 тыбыш деп калды. Б үнсүз, жумшак, кош эринчил, жарылма, түгөйлүү. А үндүү, жоон, эринсиз, кең, кыска. Ый тыбышын талдайбыз. Үнсүз, уяң, орточул, жылчыкчыл, түгөйсүз. У үндүү, жоон, эриндүү, куш.
Мына ушинтип биз үнсүз тыгыштардын классификациясы жөнүндө сүйлөштүк. Фонетиканы толугу менен аяктадык дегенден алысмын. Келерки сабакта дагы эле фонетика боюнча сабагыбызды улантабыз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз силерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Эгер түшүнбөгөн суроолор болсо, видеонун алдына жазсаңыздар болот. Кезектеги сабагыбызда жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.